Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirген musulman bir tuğandar. Kırsık baleler emne sebepten düşöt? Çındığında kırsık baleler eki türdü adamlarga gana düşöt. Birincisi tuğra jolda жүргөн ыймандуу musulman adamlarga düşöt. Ekinçisi Allah'tın dini menen jaşabagan buzuku, Allah'tın buyruklarına koş köngül mamile jasagan jaman adamlarga jana kapırlarga düşöt. Muna ушул эки эле түрдүү адамдарга түшөт. Биринчиси түз жолдо жүргөн мусулмандарга да кыйынчылыктар келет. Бирок ал себептүү Аллахтын алдында анын даражасы көтөрүлөт мусулман адамдын. Бул туурасында көптөгөн хадистер келген. Ал хадистердин биринде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Ма юсибул муслима мин насаб, вала васаб, вала хаммин, вала хузн, вала азау, вала гам, hatta şevketi yuşakuha illa kaffarallahu biha min hataya." Kaysı gana musulman bolbosun, çarçoğu, ooruga çaldыкsa, kaygı kapaga kabılsa, ziyanga uçurasa, jada kalsa, tikenek kirip ketse da butuna, bul sebeptүү Allah Taala anın күнөөлөрүн keçiret, darajасын көтөрөt. Sahih Bukhari. Ал эми Аллахка баш ийбегендерге, арам иштерди кылгандарга жана капырларга, жаман адамдарга да кырсык балелер келет бир канча себептерден улам. Алардан биринчиси күнөөлөрдү жеңил санап, күнөө иштерди кылууну адатка айландыргандыгы себептүү азап түшөт. Экинчиси күнөө иштерди ачык эле кылып калгандыгы себептүү азап түшөт. Мисалы ачык эле зына кылуу жана арам иштерди аткаруу, ушул күнөө иштерди мактангандыгы себептүү. Үчүнчүсү адамдарга зулумдук кылгандыгы себептүү. Алардын акысын жеп, аларга душмандык кылгандыгы себептүү азап түшөт. Төртүнчүсү мусулмандардын айыбын ачып, мусулмандарды шылдыңдаган үчүн азап түшөт. Бешинчиси бузуку адамдарга жиберилет, жер бетинде бузукулук кылгандыгы себептүү. Бул туурасында хадисте келген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Зайнап радиаллаху анха Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан: "Я Расулулла, о Аллахтын элчиси, биздин арабызда солих, жакшы адамдар болсо дагы биздин арабызга бизге кырсык балелер келеби? Кыйроого учурайбызбы?" деп сураганда Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Кала наам иза касрал хабас." Оба, эгер бузукулук көбөйүп кеткен болсо деп жооп берет. Сахих Муслим. Эгерде бузукулар күнөөлөрүн көбөйтсө, баарына азап бирдей түшөт. Кырсык балелер дайым эле жамандык менен келе бербейт. Анын жакшы жактары дагы бар. Адамдарга кырсык балелердин келүүсүнүн негизги сыры төмөндөгүнчө нерсе. Бир нерсенин жаман жана жакшы жактары бар. Жакшы жактарын айта турган болсок келген бален. Биринчиси Аллахка гана сыйынуу керектигин тастыктайт. Экинчиси мусулмандарды жерде туруктуу жашоого даярдайт. Анткени башка түшкөн кыйынчылыктарга сабыр кылуудан кийин жерде туруктуулук, тынчтык орнойт. Үчүнчү, кыйынчылыктар себептүү мусулмандардын күнөөлөрү кечирилет. Төртүнчүсү, кыйынчылыктар себептүү ыйман келтиргендер акыретте даражалары бийик болот, даражалары көтөрүлөт. Бешинчиси, Аллахка таянуу менен мусулман адам өзүнүн даражасын көтөрөт. Анткени адам кыйынчылыктар себептүү күч кубат ээси Аллах гана экендигин билет. Алтынчы, адам өзүнө суктануудан алыс болот, текебеликтен алыс болот. Жана ал адам Аллахка муктаж экендигин сезет. Жетинчиси, кыйынчылыктар келгенде адамдардын жакшылары жамандарынан айырмаланат жана ачыкка чыгат. Мына ушундай себептерден улам кээ бирки кыйынчылыктардын жакшы жактары дагы бар. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Башыбызга түшкөн кыйынчылыктардан пайда менен чыгып кетүүнү баарыбызга насип кылсын. Башыбызга эгерде кыйынчылык келе турган болсо, Аллах Таала ошол кыйынчылыктар себептүү биздин даражаларыбызды көтөрүп, жана ошол нерседен сабак алып, бекемдикти Аллах Таала ар бир мусулмандын жүрөгүнө салган болсун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.